Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatu Nasihat radyosunun oğuçular, jana telekörüçüler. Sizlerin nazarınızda kayradan İslam jana biz berüsünde men Şarapov Bahtiyarjan Akimoviç. Birinciden bütkül alamda жоқ жерден жаратқан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан, чындыгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип-билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгына түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок, Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан нуктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Ушундай улуу болгон Аллах Таала сиз бизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди. Жана эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Эми урматтууган, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде кайсыл эле жерде имандууларга намаз окугула, акимуссала, намазды тургузгула деп өкүм берген болсо, ошого улай эле ва ату зака, закетиңерди дагы бергиле деп өкүм берет. Бул жерде муфассирлер айтат, кайсыл адам намаз окуду, бирок закатын бербей турган болсо, ал адамдын намазы кабыл эмес деп айтат урматтууган. Ошондон бүгүнкү күнү биз мына ушул закет дегеле дыйканчылар үчүн ушуру туурасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабастан 1 саат бою биз менен бирге болуңуздар. Албетте биз Насихат радиосунда 90 жана 9 жыштыгында төз эфирдебиз. Адаттагы эле урматтуу туугандар, биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат 0705 96 94 41. 0705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат. Кызыктырган сурооңуз боло турган болсо, берсеңиз болот. Ооба, дагы айтабыз урматтуу тууган, бизге талак боюнча маселени бербегениңиз жакшы. Анткени ал түз эфирден дегеле телефон аркылуу чечилбеген маселе. Ошол эле учурда төшөк маселеси туурасында дагы бербегениңиз жакшыраак деп айтабыз. Анткени ал ар бир адамдын жеке кызыкчылыгы, аны өзүнчө олтурганда, жолукканда сурап алсаңыз өтө жакшы болот. Эми урматтуу туугандар, албетте биздин ислам динибиз 5 түркүккө курулган болсо, ошонун экөөсү бул байларга тийиштүү. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, ислам дини 5 түркүккө курулган. Биринчиси, бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп, жана Аллахтын пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи Аллахтын элчиси жана кулу деп күбөлүк бере турган болсо, берүү болсо, экинчиси намаз окушлук, үчүнчүсү орозо кармоо, төртүнчүсү урматтууган ажыга баруу, бешинчиси закет берүү. Эми ушул жерде экөөсү бул байларга гана тийиштүү. Байларга закет беришлик, кимдин байлыгы жеткен болсо, урматтууган, ошо байларга закет милдет, фарз болуп эсептелинет. Ажыга баруу дагы кимде байлыгы бар болот болсо, ошол адамга дагы ажылыкка барышлык милдет, фарз болуп эсептелинет урматтууган. Ошондон бүгүн биз закет берүү туурасында сөз кылмакчыбыз. Эми негизден урматтуу тууган, албетте закет бул койдон берилет, бул уйдан берилет, бул төөдөн берилет, бул жылкыдан берилет, бул акчаңыздан берилет урматтууган, качан өзүнүн өлчөмүнө жеткен болсо. Ал эми биздин бүгүнкү темабыздагы бул ушур деген сөзүбүз урматтууган, жалпы дыйкандарга тийиштүү, жалпы дыйкандарга. Анткени алхамдулилла, мына жаз жарыш, күз күрөш деп отуруп, жазда жарышып дыйканчылык кылдык. Мына ошол бүгүнкү күнү күз менен күрөшүп, ошол дыйканчылыгыбызды жийип жаткан учурубуз. Андыктан
urmat tuğan oşol çıkkan tüşümdön ondan birini kolunda jok adamga, özüңүздүн jakın tuğanыңızga, özüңүздүn koşunağınızga berişlikte bunu uşur dep koyot, ondan birini berili. Bugün oşol tuğrasında söz kılmakçыбыз. Aga albatta buga kirүүдөн алдың урмат туğan, бул зекет негизден мына бизде алайдагы туğanдар же болбосо нарындагы туğanдарда төөсү бар болушу мүмкүн. Кимде төөсү бар боло турган болсо, ал адам ошол төөдөн зекет беришлик милдет болот. Качан да 5 төөгө жеткен болсо. Bir tөөсү бар, ал зекет бербейт. 2 tөөсү бар, бербейт. 3. 5 tөөсү болгон адам гана зекет берет. Канча берет? 5 төөгө жеткенде bir койду жакын туğанына, колунда жак адамга bir койду алып зекетим, төөлөрдүн зекети де беришлик бул адамга милдет болот. Ал эми ошол 5 төөгө да бул талаадан оттогон болсун шарты, талаадан жылдын көпчүлүгүнө, машалла 6 ай, 7 ай талаадан от жей турган болсо, талаадан тоюнуп келе турган болсо, тоюту талаадан боло турган болсо, ошондо буга милдет болот. Ага дагы 1 жыл айланган болсо. Дин ушунчалык жеңил, дин ушунчалык рахат урмат туган, качан түшүнө турган болсок. Түшүнбөсөк эле ана мына ушундай налог салып атат, бул деген жөнүнө салык салып атат, неге бизди кыйнап атат дей бересиз. Жок урматтуу туган, дин өтө жеңил. Аллах Субхана таала сиздин мал дүйнөңүзгө муктаж эмес. Албетте ошончо нерсени берип аткан Алла сизге берип туруп, андан кийин не кылат? Сынайт. Сага мен ушунчалык бердим. Сен эми колунда жокторго бересиңби, бербейсиңби? Ошону сынай турмат туган. Эгер сыноодон өтүп, сиз дагы Алла берген нерседен кичине бөлүп берип кое турган болсоңуз, Аллах таала кайрадан көбөйтүп бергенге убада берет. Кур'ан-ы Каримде Аллах Субхана таала өзү убада берет турмат туган. Сен берсең, мен көбөйтүп беремин дейт. Ооба биздин шайтан кан тамырыбызда айланып турган, кан тамырыбызда kan menen koşa aylanıp turgan şeytan aleyhilana aytat, korkutat, bersen kedey bolup kalasın, bersen bul adamdı jaman üyretösün, berbe deydi. Nege bersen kedey bolup kalasın? Emi berbegenden keyin künden künge bay bersen akçan köp bolsa şeytan aleyhilana ne deydi emi? Bunu kayaka işletem desen, barı dağın ne kılat, nikesiz, je bolbosam uşunday ısraf bolo turgan jerge işletkenge şeytan aleyhilana sizge fikri salat, urmat tuğan. Muna oşonduktan biz bardığız bar bola turgan bolsa, zeketini beri үйрөнө turgan bolsak, bardığızga urmat tuğan, bayga dagı payda bolot, kedege dagı payda bolot. Eger çында öyle baylar öz uçurunda zeketini degele dıykanlar uşunu berip tura turgan bolsa, uğurları dagı jok bolot, düşman dagı azırak bolot urmat tuğan. Antkeni bardığı bilet, bul surabasaң dagı özü beret. Bul mına uşunday kayrımdılık işlerge köp jumşayt dep turup, Allah Taala anı bardıq düşmanlardan dagı saktap koyot. Muna ошонтон бүгүн биз бул теманы тандап алдык, урматтуу туган. 5 төөгө жетсин. Bir adamda ne olsa tөөсү бар болуп төө баккан болсо, ал 5 төөгө жетип 1 жыл айланып 5 төө болгондугу. Анан ал жылдын көпчүлүгүнө талаадан оттогон болсо, ошол адам 1 кой бере берет. 7 болгондо дагы 8 болгондо 9га чейин 1 кой берип келет. Эми төөсү машалла көбөйүп туруп 10го жеткенде, анда ал адам 2 койду зекет бере турмат туган, 15ге жеткенге чейин, 14 болгонго чейин. 14, 15 болгондо бул адам эми 3 койду зекет бериш керек, 19га болгонго чейин. 20 болгон учурда анда 4 кой бере турмат туган. Муну ошентип машалла төөсү көбөйүп, дегеле бизди угуп аткан Казакстандагы же башка жердеги туугандарда, Аллада казактарда эмнеси көп, төөлөрү көп. Мына ошолор дагы өздөрүнүн жакындарына бере турган болсо, урматтуу туган, качан болот экен? Качан 25ге жеткенде анда ал адам 2ден 3кө чыкма, bir төөнүн баласына тайлак деп коюш керек. Тайлак мына ошону зекетке берет. Мына ошондон көбөйгөндөн кийин анан дагы сурай турган болсо, албетте биз анын дагы уландысыны айтып бергенге даярбыз. Эми Кудайга шүгүр биздин элибизде, жерибизде байларыбыз дегеле уй фирма ачкандар, уй бар адамдар бар, урматтуу туган. Уйдан зекет берилиши качан болот? Уйдан урматтуу туган 30 уйга жеткенге чейин зекет бербейсиз.
30 uyga жетменче siz zekat berбейсиz. Ооба баягы süttü уйлар боло турган болсо, анын sütünü саап, эмне кылып, ошонун sütünü satıp, акчаңыз көбөйүп, чынында эле 285.500 акчаңыз бар болуп, ошол бир жылдан ашык турган болсо, үйүңүздө же ошол акча оборот болуп аткан болсо, урматтуу, анда ошону 40ка бөлүп туруп, bir bölүгүнү берип кое турган болсоңуз, анда сиз bir жылга карыздан кутулдуңуз, милдетиңизди аткардыңыз деген сөз. Урматтуугандар, уйдан 30 уй болгонго чейин бербейт. Качан 30 уйга жетип, дагы деле ал жылдын көбүнү талаадан от жеп, жана ага bir жыл айланган болсо, анда сиз макул эркегине болсун, макул ургачысынан болсун, бирден 2ге чыкма торпокту жакын тууганыңызга, колунда жок кедейге зекетке бересиз 40 болгонго чейин. Качан 40 боло турган болсо, урматтууган, анда 2 жаш, 2ден 3кө чыга турган эркек болсун, ургачысы болсун, ошону не кыласыз? Зекетке бересиз. Албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи селлем Muaz raziyallahu anhuga үйрөткөндө, дегеле Muaz raziyallahu anhuна зекет алууга буйрганда, дал мына ушундай буйрган. Мына ошентип бул 40ка чейин, 40тан ашкандан кийин эми кандай кылып берем дей турган болсоңуз, аны дагы биз айтып бергенге даярбыз. Урматтууган, койдук. Алхамдулилла, бизде айыл жеринде дегеле нарындык бир туугандарыбызда, жана башка жерде бир туугандарыбызда, көлдүк бир туугандарыбызда койлору көп. Эми койдан качан зекет бересиз? Коюңуз качанда 40 койго жете турган болсо, 40ка жетпедиби, анда сиз ага зекет бербейсиз. Качанда коюңуз көбөйүп 40ка жетип, ал жылдын көпчүлүгүнө талаадан от жей турган болсо, жана ага bir жыл айланып 40 бойдон кемип кетпестен 20-30га түшүп калбастан 40 бойдон тура турган болсо, анда сиз bir койду зекет бересиз. Дагы айтамын, өзүңүздүн жакын тууганыңызга, колунда жок кедейлерге bir койду беришлигиңиз сизге милдет болот. Эгер бербесеңиз, ичиңиз таарылык кылып, байыган сайын нарагы тырышат деп тырыша бере турган болсоңуз, урматтууган, анда сиз кедейдин акысын жегендигиңиз үчүн ошончо малыңыз сизге арам болуп калышлык коркунучу бар. Ошондон адалдап алышлык үчүн биз не кылабыз? Кедейлердин акысын берүүгө милдеттүүбүз. Bir койдон эле бере беребиз, коюңуз 121ге жеткенге чейин жыл сайын бирден эле зекет берип келе бересиз. Качан эме берген сайын, сиз берген сайын албетте Аллах Таала көбөйтүп берет, малыңыз дагы көбөйүп берекелүү болуп туруп, 121ге жеткен болсо, анда не кыласыз? Сиз 2 кой бере баштайсыз. 2 кой бере баштайсыз, 200га чейин. 200га чейин. Качанда 200 кой боло турган болсо, анда 3 кой зекет бересиз 400га чейин. Качан 400га жеткен учурда, анда ар бир 100гө бирден койду зекет бересиз. Мына ушундай өтө оңой, өтө жеңил, урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи селлем Абу Бакыр Сыддык разияллаху анхуга кат жазганда, дал мына ушундай деп үйрөтүп берген, урматтуу тууган. Ооба, эми жылкы, алхамдулилла, жылкыдан негизден урматтуу турган, жылкы бе деп коебуз, саап кымыздын ичинде турган, качанда булар талаадан оттой турган болсо, жана эркеги менен айгыры менен дегеле бээлери аралаш боло турган болсо, анда ошол жылкынын ээси үчүн ыктыяр берилет, каалоо берилет. Эгер кааласа, ар бир атты баалап туруп, урматтууган, ошонун 40тан бирини не кылат? 2,5% деген сөз, ошону зекетиге берип турат. Албетте биз айтабыз, минилген атка, азыр Кудайга шүгүр, мына кыш келип туруп, баягы көк бөрүгө даярдалган аттар бар, атайын минилген, булардан зекет берилбейт. Мына талаада оттоп жүргөн бээлери бар, кымызга салыла тургандары бар. Мына ушулардан не кылат? Ээси баа коюп туруп, баасынын 40тан бирини не кылат? 40тан бирини зекет бере турматтууган. Ооба, торпоктордун өзүнөн, дегеле тайлактардын өзүнөн, тайлардын өзүнөн, ошол эле учурда коозу улактардын өзүнөн зекет берилбейт. Качан чоңдоруга кошула турган болсо, мына ошондо зекет бере турматтууган. Бул милдеттүү түрдө.
Albatta Allah muhtaç emas. Berseniz Allah Taala köpeytip beret. Berbeseniz urmatly tugan, siz tırışkan nerseni Allah hasında başka jagынан da kalıp koyat. Karışkır tiyişi mümkün, karı jap, üşüp ketişi mümkün, uğurdap ketişi mümkün. Degele başka kırsıklar kelip turup, oşol bir koyda ayaganыңız üçün min koyuңuz jok bolup ketişlik korkunuçu bar. Emi bugünkü bizden tema urmatly tugan, biz uşur tuurasında söz kılmakçыбыз. Albatta zekat dagımına uşuga baylanışlı bolgondugu üçün, je uşur zekatga baylanışlı bolgon üçün alardan uçkay aytып ötünü tuura kördük, urmatly tugan. Ova, sodagerler, soda kılıotas kainata makanata ne olbosun, neni satıp soda iş kılıotkan bolsoňuz adal nerse albatta. Oşonun baası hazır bizden bu yılkı jıldy nese boýunça 285.500 bolup oşol обороtoňuz jürüp atkan bolsa, oşol akçany 40'ka bölüp turup bir bölügünü jakyn tuğanyňyzga kolunda jok kedeyge zeketke berseniz siz bir yılga çeyin kutuldunuz. Emi kiyingi yıl aylanıp kelgeçe kim bar kim jok Allah gana bilүүчү. Albatta altın başınız esen bola turgan bolsa, yılına bir jol berip koya turgan bolsoňuz, özüňiz dagı baş köterip jüresiz, Allah'ın hökmüni atkardy ol eseptelinesiz, sizden taýyp işlep жаткан nerseňiz bardygy adal bolup eseptelinet. Eger berbeseňiz anda siz kedeydin akısyny jep atkan bolosuz, emi maqtanganыңыз et жерге ötpeyt urmatly tugan. Et жерге ötpeyt. Ova men aytyp ketem, şariat bul baylykka karşı emes. Biroq oşol ele uçurda urmatly tugan, baylyk bul murat emes, joktuk uyat emes. Baylar men baymın dep tekeber bol başyňyzdy köterbeň, kedeler bir joda şalpyp kalbaňyz urmatly tugan. Allah Taala kançalyk bergen bolsa, oşoga şükür kılıp turup yaşay turgan bolsoňuz, albatta Allah Subhanahu Taala ar daim bergenge dayar urmatly tugan. Şükür kılsaňyz köpeytip bergenge dayar. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde özü uwada bergen. Egerde şükür kıla turgan bolsoňar, sözsüz men selerge köpeytip berem degen. Urmatly meni musulman bir tugandarym, biz Nasihat radiosunda 90 jana 9 ýyşdygynda tüz efirdemiz. Egerde sizdi kızıktırgan suraňyz bola turgan bolsa, bizden WhatsApp numerimiz işlep jatat 0705 96 94 41. 0705 96 94 41 numara işlep jatat. Uşuga kızıktıran soruňyz bolsa, berseňiz biz jogap bergenge daýarbyz urmatly tugan. Emi uşur degen söz bul dykançylarga ayırması jok. Al kaysır jerde yaşap atat, emnege atat, dykançylyk. Kıskası uşur jerden çykkan nerse meyli az bolsun, meyli köp bolsun jerden. Kartoşka aydadyňyz, ne kılıňyz? Piyaz, degele sawiz, hazır kızılça, kant kızılça, mına şol siyaktu jügörü, arpa, buday, dan eginderi olsun, makul alma olsun, kıskası jerden çykkan nersenin ne kılasız algan tüşümüňizden az bolsun, köp bolsun ayırması jok, 10'dan birini berişlikte uşur dep koya turmat tugan. 10'dan birini berişligiňiz uşur bolat. Meyli eme sizin dykançylygyňyz maşallah çynda ele arık menen, kanal menen su agıp gelip sugargan jer bolsun, je asman jamgır menen sugarılgan jer bolsun, ayırması jok. Jamgır menen sugarılgan jerde bizde kayrak jer dep koyat go. Kayrak jer egip koyup oşo jerden tüşümünü aldыңыз urmatly tugan, oşonun 10'dan birini ne kılışıňyz kalgan jakyn bir tuğanyňyzga kolunda jok kedege berişligiňiz siz üçün mildet. Bul degen söz 10 mişok kartoşka alsanız, buday alsanız, arpa alsanız, jügör alsanız, oşonun bir mişogunu berişiniz gerek. Jo men 13 tügül aldım deseniz, 1 tügünü berip koyuңuz, anda kutulasız urmatly tugan. Albatta munda dagı janağı ösüp ketken kamış bolat go bizde mına çüýde arıktın suudun boyunda arıktın jeklerinde uşunda kamış ösüp ketken kamıştan berilbeyt, otundan berilbeyt, albatta çöpten dagı berilinbeyt urmatly tugan. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ne degen? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, ma ahrajatil arzu fa fihal ushur. Jer emneni çıgargan bolsa, oşonun 10'dan birini berişlik mildet degen urmatly tugan. Bugün mına tüşüm jynalyp atkan uçuru, tüşümler jynalyp atkan uçur, kartoşka, sawiz,
piyaz, degele kızılça, kant kızılçası ya. Oşo эле gürüç, kıskası şalı dep koyabız bizde. Şalı dagы ne kıskası buna oşogan жерден кандай дыйканчылык кылып алган болсоңуз, ошонун ондон биrini бересиз. Албетте шарт урматтуу тууган, siz ketken расходду чыгарбастан туруп, биринчиден ketken расходду чыгарбастан туруп бересиz. İştegендердин акысыны бербестен туруп, алган түшүмдөн ондон биrini бересиz урматтуу тууган. Ооба, өзүн актабай калган дешиңиz мүмкүн. Өзү расход көп кетип калды дешиңиz мүмкүн. Икен үйрөндүгүмдү да кайра ала албай калдым дешиңиз мүмкүн. Кансе да урматтуу, сиз дыйканчылык кылдыңызбы? Ошонун ондон биrini Аллахтын өкүмү экен деп бере бере турган болсоңуз, албетте Алла Таала сизди сынап атат. Кийинки жылдары же болсом кийинки дыйканчылыгыңызда Алла Таала мол түшүм берип, көбөйтүп берүүчү бул Аллах Таала. Чындыгында Аллах Хасонда да Кур'ан-ы Каримде айтат: "Хал антум тазрауна ам нахну зариун?" Эй, эгинди силер эгип жатасыңарбы, же биз эгип жатабызбы дейт Аллах Таала. Бул деген сөз Аллах Таала чынында эле сен алмапыш, озма түш деп отурөрбө, дыйканчылыгыңды кылгын, аны биз не кылып беребиз? Көбөйтүп беребиз дейт урматтуу тууган. Чынында эле бир дандан канчалаган, бир будайдан канчалаган баш чыгарып көбөйтүп берүүчү бул Аллах Таала. Картошка айдаган болсоңуз, деги эле башка түшүм айдаган болсоңуз, ошону чиритип койбостон, деги эле мөндүргө урдуруп жибербестен, башка апаттардан сактап калып туруп, Аллах Таала сизге канчалык берип аткан болсо, ошого шүгүр кылып туруп, анын ушуруну ондон биринен сиз бере турган болсоңуз, анда Аллах Таала сизге андан дагы көбүрөөк кылып бергенге Аллах Таала даяр урматтуу. Албетте эми жерден чыккан нерседен кайсылардан камыштан, дегеле отундан, чөптөн бербейсиз. Ооба, бедеден бересиз урматтуу тууган. Бедеден пресс кылып атпайсызбы? Пресс кылдыңыз, ондон биrini бересиз. Жок урматтуу, сиз мында азыркыдай дарбуз, коон эгип, буларды сатып акчасы жетип калган болсоңчуңго, анда акчасынан 285.500 сомго жетет болсо, анда зекетин дагы бересиз. Ya Rabbi. Себеби не кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай сахабаларга мына ушундай кылып өкүм берген урматтууган, мына ушундай. Эми жерден алынган түшүмгө бал дагы кирет. Бал дагы кирет урматтуу. Бал алдыңызбы? Балдан дагы ушуруну бересиз. Ондон биrini албетте урматтуу тууган, балдан дагы ушуруну бересиз. Деги эле жерден не кылып дыйканчылык кылып атасыз, ошонун ушуруну вагында берип тура турган болсоңуз, Аллах Таала сизге дагы көбөйтүп бергенге, жана ал мөмөлөрүңүздү сактап бергенге Аллах Таала толугу менен даяр. Ооба урматтуу тууган, эгер сиз жерди арендаға сатып алган болсоңуз, сууну дагы ташып келип аткан болсоңуз, же болсом сууну сатып алып келип аткан болсоңуз, мына ушундай боло турган болсо, бул жерде кээ бир алымдарыбыз айтат чынындыгында, ушур эмес, 20дан биrini бересиз урматтуу тууган. Өзүңүз арык менен сугарган учурда, же болсом жамгырдын суусу менен сугарган учурда, ондон биrini бересиз алган түшүмүңүздөн. Ал эми сатып алган, арендага алган учурларда анда 20дан биrini бересиз. Мына ошондо сиз өзүңүздүн милдетиңизди аткарган болуп эсептелесиз урматтуу тууган. Анан кийинкисилеринде Аллах Таала сизге көбөйтүп бергенге даяр. Эгер ушуну бүгүнкү күнү урматтуу канчалаган дыйканчылык кылат, элде шүгүрчүлүк жок, болбой калды, кур чеп койду, мөндүр уруп кетти, аны кылды, муну кылды. Урматтуу бар нерсеге шүгүрчүлүк кылып туруп, биз өзүбүздүн милдетибизди билип, ошону кедейлердин акысын берип тура турган болсок, албетте Аллах Таала сактап бергенге даяр урматтуу. Өз убагында жамгыр жаап, өз учурунда не кылышлык, аба ырайын дагы ошого жараша болуп, өз учурунда апаттан сакталып калышлыгы, бул сизден ихлас менен, ишеним менен ушуруну берип турганыңыз. Албетте бул биздин сөзүбүз имандууларга, иман келтиргендерге, деги мусулмандарга. Албетте мен дагы ислам динини кабыл алайын, кандай болот деген деп кулак
tыңşаган bolsa аларга дагы. Ал эми имансыздар боло турган болса, ал биздин маселени таптакыр түшүнбөйт, алар укпай койсо деле боло берет. Урматтаган, анткени биз кемчиликтүүбүз, бизде кемчилик толтура, булар эмнени эле айтып атат дейт. Эми урматтаган, эң негизги бүгүнкү күндө болгон проблема, мечитке беремби, же медресеге беремби, же молдолорго беремби дейсиз го. Жок, молдого дагы бербең, мечитке дагы бербең, медресеге дагы бербең, өзүңүздүн жакын тууганыңызга бериңиз урматтаган. Ооба, менин туугандарымда бардыгы алганга муктаж эмес, балким алар өздөрү берип атат дей турган болсоңуз, анда мечитке барасыз дагы, ошол жерде бирөөгө кылдырып бересиз. Мечиттин имамы же болбосо ошол жерде иштегендерби, медресе боло турган болсо, окуучуларыбы, устазы, мугалимдериби, ошолорго апалып туруп, мына ал менин зекетим, же мына ал менин ушурум деп ачык эле айтып бересиз. Мынага чай ичип кой деп бере турган болсоңуз, анда болбой калат. Ал кадимки эле садака болуп калат, же болбосо сизден белек хадия болуп калат, же болбосо сиздин ошол берешен болуп туруп, ал зекет ушурга өтпөй калат. Зекет берген адам, ушур берген адам, булар толук айтып бериш керек урматтаган. Толук менин ушурум, менин зекетим деп айтып бересиз. Айтсам албай коет да, айтсам ооба намыстанат. Бизде кыргыз эл алхамдулилlah колу жок болсо дагы намыстанып көпчүлүгү албай аракет кылат. Түшүнгөн адамдар болсо, машалла бардыгы алат дагы, кайрадан алар дагы кийин бергенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондон урматтуу менин мусулман бир туугандарым, өзгөчө дыйканчыларым, ошол эле учурда колунда бар соодагерлер, сиз эч качан зыкымдык кылбаң, сараңдык кылбаң. Алла канча берди, ошонун 10дон 1-ини бере турган болсоңуз, албетте Аллах Таала көбөйтүп берет. Биз Насихат радиосунда 90,9 жыштыгында түз эфирде урматтууган, кызыктуу сурооңуз боло турган болсо, сизди кызыктырган, билбеген сурооңуз боло турган болсо, 705 96 94 41 номерге жөнөсөңүз, биз жооп бергенге даярбыз. Албетте биздин алгачкы сурообуз келип түштү, ошого жоопко берүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум устаз, менин күйөөм мурда үйлөнгөн, ошонун артынан көп урушабыз. Эмне кылсам болот? Айланып кетейин, неге урушасыз? Мурда үйлөнгөн, андай мурда тийген толтура, мурда үйлөнгөн боло турган болсо, шариатта уруксат бар. Аллах Субхана Таала эмне кылганга, эркектерге 4 аял алганга уруксат бар. Бул үйлөнүп ал менен жашап аткан болушу мүмкүн, мейли ажырашып кеткен болушу мүмкүн. Сиз ошого турмушка чыктыңызбы, шүгүр кыла турган болсоңуз, албетте сиз жакшы мамиле кыла турган болсоңуз, эркек бул деле урматтуу тууган жакшы сөзгө муктаж. Кайсыл аял жакшы болуп, жылуу сөз сүйлөп тура турган болсо, эркек ошого эртерээк барып, эркек ошону менен ойногусу келип, эркек ошону менен бир жактарга барып, жетелешип жүргүсү келет. Анан бир жака кетсе эле, жумушка барса деле, сен болбоду ошого бардың, сен ошого ташып атасың, сен ошону жакшы көрөсүң, сен ошону сүйөсүң дей бере болсоңуз, эртең күнү сиз дагы дал ошонун кейпини кийип, сиз дагы ажырашып калышыңыз мүмкүн. Анан кийин башка бирөө, мен аялым мурда турмуш көргөн десе, эмне дейсиз урматтуу тууган? Мына ошондон бул Аллах Тааланын сыноосу, мурда канча көргөн болсо дагы сизден алдын көрдү. Эгер жашап сизди экинчи кылып алган болсо, анда дагы сиз башка түшкөн ишке макул болуп туруп, эмне кылыңыз, жакшы мамиле кыла бере турган болсоңуз, эркекке дагы мына ошол каяк жакшы болуп, калжак жылуу сүйлөп, жакшы мамиле кыла турган болсо, ошол жака кача берет, ошол жака эртерээк бара берет. Ошондон урматтуу менин улуу болсоңуз эчекем, кичи болсоңуз карындашым, сиз күйөөңүздү көп кыйнабаңыз урматтуу тууган. Хадистерде келет, хур кыздар жары салып турат. Сен эмне үчүн бул эркекти кыйнадың? Эртең күнү сенден кутулуп бизге келет бул, бизге келе турган адам неге кыйнайсың деп айтат. Ошондон аларды кыйнабастан толук балким жардам бериң, эркек кылган аял киши. Туура биринчи көз ачып көргөнү болуп, аны унута албай жаткан болушу мүмкүн. Дегеле андан баласы же кызы болуп, ошого бир нерсе берип аткан болушу мүмкүн. Ал эркектин милдети. Ошондон сиз жакшы сүйлөп бере турган болсоңуз, балким эмне кылат, эркегиңиз ал жака көп барбастан сизге көбүрөөк келип, сиз менен көбүрөөк болгонун аракетин кылат. Ассаламу алейкум, Бактияр Дамыллага сурообуз бар эле. Ушурдун фазилети тууралуу айта кетиңизчи, жана аны кимдерге бериш керекпиз? Албетте, урматтуу, ушурдун фазилети сиз 1 бере турган болсоңуз, Аллах Таала 10 берет. 10 берсеңиз, Алла 100 берет, 100 берсеңиз
berseniz Allah Teala mindi verir. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "Zalika fazlullahi yu'tihi men yasha." Bul Allah Teala'nın aykölülüğü. Kimge kalırsa andan dağı köbürök beret, urmatı tuğan. Sizdi Allah Teala sınayt. Sizdin bergeniniz Allah'a jetpeyt. Albatta Allah muhtaç emes. Al nersege jönle Allah Teala sizge berip sınap atat. Men sana şunçalık berdim, sen bere alasың mı, berbeysiň mi? Az uçurunda berbegen adam köp bolgondo hiç kaçan berbeyt. Az uçurunda beri üyrene turgan bolsoňuz, köpeýgönde beriş oňoýrak bola turmaty turgan. Oşondan az da oşonda beri üyrenin, anda beri beresiz. Andan keyin muny kimderge beriş gerek? Albatta kolunda jok, özüňizden jakyn tugandaryňyzdan başlaň. Koşunalaryňyzdan başlaňyz, urmatly turgan. Özüňizden aýylyňyzdan başlaňyz. Tugandaryňyz Hudaga şükür eken, koşunaňyz tugan şükür, özüňizden aýyldagylardan. Özüňden aýyldagylarda bardygy da bola turgan bolsa, anda başga aýyldagylarga berseňiz. Albatta bugünkü medresede okup atkan studentler var. Alarga akçalay anfa'ul fuqara dep koyat. Kedeylerge paydalı uragını. Kedeyge paydalı uragını. Buday bolsa budaydın üçünü berbesden balkim satıp turup akçany bere turgan bolsoňuz, kartoşkany satıp akçasyny berseňiz, degele kaysıl memejemiş, kaysıl düşün bolsa, oşony satıp turup kedeylerge paydalı uragını bere turgan bolsoňuz, urmatly tugan, alar ne kılat? Muhtaçlığı nesen alattağın kiyin siz ağa dua kıl deysizbi, kılba deysizbi, al 24 saat sizde duada bola turmatuğan. Kaysıl jerde körü turgan bolsa, toluk sizde aytıp maktay turgan bolat. Bizde maktaş şart emes. Biroq bizde mildetimiz oşol uşuruunu berişligimiz mildet. Assalamu alaikum, menin bir tuğanım köp balalı kvartirada jaşayt, küyösü stroykada işteyt, uşurdu oşolurga bersem bolovu. Öte sonu bulut. Buna barekenge urmatuğan. Kvartira demekçi men nesime kelip ketti. Urmatu menin musulman bir tuğandarım. Kolunda bar degele kvartira berip atkandar. Uşulu akaçen kanday ahvalda berip kelgen bolsoňuz, men kengeş beretilem, oşolla ahvalda bere beriňiz. Oşol ahvalda beriniz. Ova sırttan kançalagan adamlar kelip atat, allar muhtaç, urmatly tugan, siz kança deseňiz aylasızdan oşoga jaşagan atkan boluşu mümkün. Jok, bul akça sizge paydası jok. Degele jaşap atkan adamdy jaşasaň manança miň dep 10 miňden jaşap atkanda 15 miň, 15 miňden jaşap atkanda 20 miňden jaşaýsyň, bolbosam çık dep aytkanga aylanyp keteň. Urmatly meniň musulman bir tuganym, kantip sizdin ditiňiz bardy. Hem oşol akçany kantip siz urmatly turgan, wagtynçalyk sizge kızıktуу bolup atkan boluşu mümkün. Owa men özümdükü özüm çeçem. Tura siz çeçesiz urmatly turgan, biroq el menen koşa elsiň. El menen jürseň biyiksiň, elden çyksaň kiyiksiň dep atabalarыбыз açyk aytyp ketken. Bul mezgildagi ötöt. Bul wagtdagi ötöt urmatly turgan. Anan bir kez kelip turup oşoga ne bolas? Kor bolas. Kene çöptü kordosoň közüňe kiret degen sözübüz bar. Alardy kordostan bar nesege şükürçilik kıla turgan bolsoňuz, Allah berekesini versin. Köp nerse bizde köp boluşuğu şart emes, berekeli boluşluğu şart da. Berekeli bolsun urmatly tugan. Köp bolup alıp turup jüregiňizde tınçlyk bolbay turgan bolsa, anda kimge keregi var? Köp nerseni üyüp aldyňyz, berekesi bolbay turgan bolsa, anda kimge keregi var? Oşondan urmatly menin musulman bir tugandarym, insaf degen nerse var da, insafdүүлük kılıňyz. Insaf degen nisif degen söz, jarym jarymdan kılıňyz. Sizge dagı bolsun, maga dagı bolsun degen söz. Muna oşonduktan imanımız var elhamdülillah. Hem insaflı dagı bola turgan bolsak, çynynda ele Allah Subhanahu taala berekesini bere turgan bolsa, az da sözsüz bereke bolat. Berekesi menen kılın. Anan çynynda ele karapaýym belge düşünbeysiň negizdençi. Kede uşolga boruňary barzan ak beseň, nege bul üýüňde bir nerse barby, bir jaman nerse barby, çagaby, hiç kim kiribey, ana maňa berip atasyňby degende kılıp atat. Ema alar özlerinden körsün urmatly tugan. Namaz oku, namaz okusam oyum başka nersege burulup ketip atat. Oşoga kansem bolat deyt. Owa namaz okusaňyz oyuňuz başka nersege burulat. İmandylyk dal mına oşol özü. Siz buga hiç kanday kıjalat bolboňuz. Siz emes biz dagı oýlanabыз. Siz emes paýgambaryň dogrunda sahabalary dagı mına oşondoy bolgan urmatly tugan. Okuýada aýtylat ga paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aýtýat, kimde kim 2 rekat namazdy takkar oýlanbosdan okuy turgan bolsa, men çapanymdy oşoga belekke berem dedi. Oşo sahabalar paýgambaryň çapanını belekke
alışın okup atıp oylandı. Ali razıyallahu anhu dağı oylanbay kelip akırda ne dedi? Kaysıl çapanını beret eken de oylandı da urmattıgan. Bul oy bölünü öğret, bul imanduluğunuz. Albatte urmattıgan bolu öğretken de öyle anan kantinlerin içine kirip diye olmasam soda satıka kirip ketip futbol oynap köçege çıkıp kök börü tartıp oyunga kirip ketpesten yok, albatte bir oyunuzdu bir jege toptop mümkün boluşunca secde kıla turgan jeriniz menen murdunuzun uçunu karap oşol jerde közüңүздү oynatboston bir jerde kara okusanız Kuday buyursa oyunuz köp jaka çaçırabайт деген үмүттөбүз. Assalamu alaikum ustaz, uşurdu akçaga çagıp akça türünde berse de bolovu aldın ala rahmat. Ova öte sonu bolat. Azır ayt öttük. Enfaul fuqara, kedeylerge en paydalı urağı dalmına uşul. Arpa alıp durup bir kedege bir möşek arpa örüp koysan onu kayaka payda baykuş. Endi siz satsanız maşallah optum satkanda 6 somdan sata turgan bolsanız kede bir möşekte aparıp alsa onu 100 somdan deşi mümkün da. Oşon üçün siz ne kılasız satıp durup akçasını bere turgan bolsanız en paydalı urağı sooptu urağı dalmına oşol. Siz optum ötkörösüz, anın baası kança ekendigini bilesiz urmatı tuğan. Mına oşonda siz de utulbaysız, kedey de utulbayt. Baykuş biz köp göröz da mına oşonda bir möşek ne kılat budayını bere olsan bir puçak arpasını veret, je makaronunu kıska suşuk okşon nerseni veret, kedege aparsan baykuşta patinkesi yok. O makaronu toltura, nanı toltura, birok nesi kerekli nersiz akçası yok da bir kerekli nesini alayın deseçi. Oşonduktan yemi satayın dese anı dele bizde buna uşundaydı. Soğudanın dele ilimini beribeyiz. Birok muhtaç bolup şunu satayın de attım da özü bul 10 bin turat ya. Muhtaç bolup 8 binge dese karap durup yok 6 binge alsan alam. Muhtaç bul negizi maşallah bul 10 binken sen 8 bin arzan suratasın. Makul suraşnike men 9 bin bereyin dep alışыбыз керек. Je bolsa 10 bin bolsa kayradan 10 bin dep alışыбыз керек. Bizde sodan ilimin bol bilbegendikten baykuştu andan 5 betel tebeleybiz da. Bu suraşny kerek bolatat bir ile uşunusu var közgө көрүнгөн. Uşundan sonra ne kılat negizi 15 binde 10 binge satayın dese dağı düşüröz da bunu 5 binge. Makul 5 binge dese jo 4 binge de versen dep o sırası makul dep koysa dağın düşüröz da bizçi. Jo hurmatı tuğan sodanın ilimi mına uşunday al kançaga ılaykты болот oşunçoga alışыбыз керек. Bizde anday bolbogonduк üçün oşondan aytabыз kedeylerge uşurdun akçasını alıp barıp berseniz öte jakşı bolot. Assalamu alaikum, kaçan sizden mavlid ne de sizde mavlid bolot dedi. Kaçan sizde mavlid bolot dedi. Ne degensiniz? Kaçan sizde mavlid bolot. Mavlid Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin törülgön günü da. Mına oşan suratasbı kıskası surağınızga toluk düşüne albadım. Assalamu alaikum, namazda ruku sajda kılbay okusa bolavu den solukka baylanıştı. Rahmat. Ova Allah Teala özü şifa bersin tuğan. Din uşunçalık jengil. Tik turup kadimkide ruku sajda kılıp okuysuz. Okuy almadınız. Tike tura albaytkensiz anda oturup alıp turup ruku sajda kılas. Yok otursanız dahi enkeyseňiz belingizge bolbaytat. Je közüňiz oruatat. Anda işara, imay işara dep koyat. Uşunday oturas dagın başlığında kılıp durup ne kılas ruku kılas. Biraz pasıra kılıp durup sajda kılas. Uşinti başınız menen kıymıldatı okuy beresiz. Allahu ekber ruku, Allahu ekber sajda kılıp pasıra kılıp durup mına uşintip namazda okuy beresiz. Allah subhanahu taala'dan dua kılıp suraňyz. Buyursa orudu bergen dağı Allah, şifasını berüşü dağı Allah hurmatyn. Kaçan baştagı kıymıldabay kaldı, anda emi uruksat bu namazды keçiktirip turganga. Okubay koygonga emas, keçiktirip turganga. Namaz keçik otat, üjetçi. 5 mal namaz keçikti, 6 namaz keçikti. Sebep bul oratat baştagı kıymıldabay turmata turgan. Anan kaçan baştagı kıymıldap ne kılganda den soluk bolganda kayradan büt bardыгını okup bergenge mildеттүү bolosuz. Kümendü altındı kantip tazalao kerek. Jerge 90 gün kömsö tazarabı. Kümendü bolgonda urmattoğan bunu kömüp koyuşluk menen, juup koyuşluk menen tazalanbayt. Kümendü bolgonda bir ödükünü uğurda balgan boluşuңuz mümkün. Kümendü bolgonda urmatı turgan almaştırıp je anıkı je meniki degen boluşuңuz mümkün urmattoğan. Negiziden de albatta bul şek kümendü aramga jakыныrak bol eseptenilet. Taap algan bolsoňuz, je bolsam bir ödükünü alıp algan bolsoňuz kayra aparıp berүү menen.
Taup algan bolsoňuz, esini taup menen gana emne kılat tazaragynat. Muna al seniki degen uçulda, ya men muну emne kılan keçi bergen, unutup koygamyn. Al ber saňa belekde çamysa, oşonda gana taza bolat. Any kömüşlük menen, any juuşluk menen, je bolsam bir ötkünü urdap alıp, kayra yeritip turup, başgaça kılıp kuyuş menen al adal bol boyut. Assalamu alaikum, kandaysızlar? Satkın adamdan öç alsa bolowo. Misalı ayılda bolgon işti milisiyalarga satıp жүрgön kişilerdi emne kılsa bolot. Bulardı eger çının dele urmattugan domat kılıp satıp жүрgön bolsa, anda sotko berip turup zakon türünde özüňizdin akıňyzdy alsaňyz bolat. Sizge kançalık dengelde ziyan keltirgen bolsa. Anan jok, çının dele siz uğursuz milisiyalarga degenden karagandaçı, siz uğursuz, sizde adamlarga kesepetiniz diyet. Anda bul adamlarga ne kılan milisiyaga aytıp atkan bolsa, anda bul satkın bolup eseptenilbet, balkim bul patriot bolup turup, oşol sizdin ziyanыңızdan erterek kalgan musulmandar kutulsun degen iş kılıp atkan bola turmat tugan. Al uçurda siz özüňizdin kemçiliğinizdi işediňiz gerek. Siz emne ayıp kıldınız, anan al sattı urmat tugan. Siz ne günah kıldınız, anan al sattı. Birinci özüňizden karaňyz da, egerde sizde jönle günah turganda men emne dep satışı mümkün hazır. Men ne dep barıp Nasihat radiosunda sabak berip atat dep satışı mümkünbü? Je bolbosa maşina alıp satıp iştep atat deşi mümkünbü? Je medresege barıp sabak berip atat deşi, ne deşim dep satışı mümkün. Urmattugan, oşondan günöni birinci özüňizden karaňyz. Sizge tüz jüre turgan bolsaňyz sizdi satbaş gerek. Owa urluk kılıp aytpa deseňiz satkan boluşy mümkün. Degele bir jaman iş kılıp turup aytpa deseňiz aytyp koygan boluşy mümkün. Munday uçurda özüňiz toba kılıp turup keçirim suraýsyňız. Musulmançylykta kanday attardı koysa bolat, kanday ayt koysaň jakşı bolat. Maşallah, hadiste kelgen Abdurrahman, Abdurrahim degen en jakşı at. Merimdü Allah'ın pendesi, merimdü ırayımdü Allah'ın pendesi degen söz. Albatta oşalla uçurda Allah'tan 99 sıfatı var ga, Abdurrazzak, Abdulhakim, Abdulhalik dep abdı pende degen sözdü koşup aytsaňyz, muna uşul attarly koysaňyz hiç kim karaş olbayt. Oşalla uçurda paygambarlardyň atyna, paygambarlardyň aty ne det? Adam dep koysaňyz bolat, İbrahim, Nuh, İsmail, İshak, Yakup, Yunus, bulardy koysaňyz Muhammad, Ahmad dep koysaňyz bolat. Jol bolsam sahabalardyň atlaryny. Abu Bakr, Umar, Osman, Ali, Talha, Sa'd, Sa'id, Abdurrahman ibn Auf, Ubayda ibn Jarrah, Anas, muna oşondan. Eger kız bala ola turgan bolsa, maşallah, oşol kitapda ketken atlar, maşallah, Halima, Hadice, Saliha, Mu'mina, Yasina dep muna oşol atlardy koysaňyz bolaverat. Anday atlar jakpay atat, men bul Araplardan Arap kol degenlerden bolsaňyz, anda kırgızçada Bahtiyar dep koyup koyuňuz, bolaverat hurmat tugan. Bahtiyar deýsiz be, je bolsam Hasan, Hüseyin deýsiz be, kırgızça at koyup koysaňyz dagı hiç kanday şariat karşı bolboýt. Kaçanda it pay, tezek pay, çot pay, balta pay, teşe pay, kık pay degenle atlardy koyup bolsaňyz boldu. Owa at koyganda şunday jakşı at koyuş gerek. Gelecekte bala mektepke barganda dagı degele okuçular menen özünün jora joldaşlary menen жүрgөн uçurda al oşol aty menen kemçilikli bolup kalbasın degen söz. Assalamu alaikum. Men bagımdat namazyna tura albay jatam. Kalgan namazımda okuymun ne deyt? Okuymun buyuruybu. Anan namazda oturup okup jatam. Owa bagımdatga tura albay uktap kalgan bolsoňuz, anda gün çykkandan keyin bagımdatты sünnet menen peşin geçen okusaňyz, sünnet menen koşa okuysyz dagın, peşin, asır, şam, kuptandy özünün wagtynda okuňuz. Sözsüz buýrut, bul mildet, sizge farz hurmat tutugan. Owa toora surap berdiňiz. Sebäbi bir adamlar bar da bagımdat okuwandan keyin kalgan nege okuýsun dedi. Saňa mildet karız da alçı. Öz uçurunda berilbegen menen bagımdatty. Kalgany özünün uçurunda berip atasyz. Beriňiz bagımdatty da kazasyny okup koýuňuz. Albatta Allah bul, nege Allah kabul kılgan bolsa, Kuday buyursa, bagımdatty kaza kılganyňyz Allah keçire turgan bolsa eç nerse emes. Anan bir namazı dep kalgan 4'tü dagı taşlaganyňyz bul takkır toora emes. Owa oturup okup atkan bolsaňyz dagı bul şariatda uruksa turmat tugan, tike tura albasaň oturup oku. Oturup da okuy albagan bolsaňyz anda jatyp aly okuňyz, kanse dagı okuňyz. Ankeni kıyamat gününde hiç bir şılto taba albayбыз. Men bay bolup jetişpey kalıp, al jaka barıp, bul jaka barıp, anan okuy albay kaldım deseňiz, Allah Taala Sulayman paýgambar
пайgambarды алып келет. Ушунчалык бай болдуңбу? Ал ушунчалык бай болгон, чыгыш менен батышка падыша болгон, бардыгыны ошол башкарган, ошолда намазын калтырбай окуп турган. Мен кедей болуп калып, анан бирөөнүн колунда жалданып иштеп, анан ол окуа деп, анан мындай болду десеңиз, анда Иса пайгамбарды алып келет. Иса пайгамбардай пайгамбар кедей адам болгон эмес. Анын айтылышынча, кабарларда айтылышы боюнча, бир ийне жибиле болгон. Ооба, суу иче турган идиши болгон. Ошо менен суу ичкенге күндөрдүн бир күн менен караса, бирөө колу менен эле суу алып ичип аткан экен. Ушинтип ичсе болот экен деп, ал ошол суу иче турган идишини дагы бирөөгө беле берген. Ал кийими жыртылган учурда ошону тиге турган ийне жиби болгон, башка эч нерсе болгон эмес. Ошондо дагы толук намазын калтырбастан окуган. Эми мен ооруп больницада жатып калдым, ошондон доктор эле болуп, оору менен алышып, такыр окуй албай калдым десеңиз, анда Айып пайгамбарды алып келе турма тутуган, андай кыяматка чейин эч ким оорубаса керек. Кыскасы, кыямат күнүндө эч кандай шылтоо жок. Ошондуктан кандай абалда болсо дагы отуруп окуйсузбу, жатып окулуп окуйсузбу, машалла тик туруп окуй турган болсоңуз, нур үстүгө нур. Кантсе дагы биз балагатка жеткенден кийин, акыл эсиңиз жайында болгондон кийин бардыгыбыз окушлугубуз милдет. Намазды үйдө 5 убакыт окуганда ар бир намазда азан айтыш керекпи дейт. Эркек негизиден мечитте барса жакшыраак болот. Эми барбай калдыңыз, кандайдыр бир себептерден мечиттин азаны угулбай турган болсо, анда азан айтасыз ар бир намазга, айтсаңыз сооп болот. Эми айтканда кыйкырып албайсыз, албетте урматтууган, өзүңүзгө угула турган кылып эле айтасыз дагы окуй бересиз. Азан айтышыңыз сүннөт болот. Эгер айтпай калып эле коматты айтып окусаңыз дагы боло берет, күнөөкөр болбойсуз. Ассаламу алейкум, суроо төмөндөгүчө: өзүм акчага муктаж болуп туруп садака берсем болобу? Албетте урматтуу тууган, акыргысын Алла үчүн берсеңиз боло берет. Анан аны берип алып туруп эмне кыласыз? Өзүңүз муктажмын. Калган бирөөдөн садака сурайсызбы? Жок, мен муктажмын, бирок кичине тапканымдан беремин, иштеп таап алам десеңиз жакшыраак болот. Анан бизде чынында эле бергенде дагы пайгамбарыбызга Аллах Таала өкүм берет. Биротоло колуңду ачып алба, биротоло жумуп дагы алба да. Орточо болушлук керек, урматтууган. Ислам дини бул ортолуктун дини, албетте. Бул орточо болгонду жакшы көрөт. Өзүңүз бирөөгө муктаж болуп калбай тургандай, өзүңүз бирөөдөн сурабай тургандай болуңуз. Азыр берип атып, анан башка бирөөдөн сурасаңыз, айтат, бул эл деген эл. Не болду? Жана эле кыйын болуп атпадың беле депчи. Анан ооба, Кудай, өзүңүз муктажсыз. Бирок сизден дагы бирөө муктажыраак бар экен, ага берип, мен бул жактан иштеп таап алам десеңиз, анда сөзсүз болот. Аллах Субхана Таала көптөгөн балелерди кетирет. Аллах Субхана Таала сөзсүз көбөйтүп берет. Ассаламу алейкум, балабыздын атын Хамза койдук. Оюңузду айтып кетсеңиз рахмат. Өтө сонун ат коюпсуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын агасы Хамза разияллаху анха, я Алла, Асадулла деген пайгамбарыбыз буга ат берген, Алланын арыстаны деп урматтаган. Кудай буйрса, бул балаңызды да ушундай үмүт кылабыз. Чоңойсо мына ушул Хамзадай динге кызмат кыла турган, дин менетине кыла турган алим, кари инсандардан болсун деп ниет кылабыз. Ассаламу алейкум, жин бар жогун күчтүү аяттар менен дем салганда эле билинеби? Ооба, ошондо билине турма тутулган. Анан негизиден жин көбөйүп кеткен болсо, карап турсаң деле билинет. Көзү бул жака кетип, оозу бул жака кете турган болсо, ар нерсени сүйлөбөй турган болсо, мындай деле билинет. Ал өтүшүп кеткен учурда. Анан кээ бир адамдарга бир аз кыйналып атам, ошол өзүм коркуп атам, аркамда бирөө жүргөндөй боло берет дей турган болсо, албетте ошол атайын аяттар бар. Ошолорду окуганда аннык дагы билинет. Бул качып жөнөйт, окшойт, кусат, кайрадан не кылат, ошол окуган адамга дап берет, ошого асылгысы келет. Мына ошентип дагы билсе болот. Аллах Субхана Таала өзү сактаган болсун. Ассаламу алейкум, бизге да бир дуа кылып коюңуз, рахмат. Аллах Субхана Таала бардыгыбыздын машрук болгон иштериңиздерге ийгилик, тапкан нерсеңиздерге береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык берсин, эки дүйнөдө шерменде кылбастан, эки дүйнөдө жүзүңүздөрдү жарык кылсын. Ассаламу алейкум устаз, мен Дордойдо араба түртүп иштейм, намазды убагында окуй албай жатам. Айланайын жалкоосуз да. Толтура менин досторум бар.
толтура. Өтө сонун иш, өтө сонун адал жумуш. Менин бир эки досум бар, не жумуш кыласың десем, башыны иңкейип баягы эле дейт. Айтам да, эмнеге баягы эле? Башыңды көтөр айтпайсыңбы, мен КамАЗ айдайм дебейсиңби? КамАЗ. Мен дордо эле КамАЗ айдап иштеймин деген урматтуу тууган, адал кесип. Билем, сиз башка жумуш кылсаңыз дагы болот, же болбосо муурдап алсаңыз болот, бирөөнөн тоноп алсаңыз болот. Жок, ал арам жолго барбастан адал эмгегиңиз менен машалла ошону не кылып туруп, сүйдөрүп, элге жардам берип, бир жагынан муктаждыгын бүтүрүп, не кылып атасыз, адал иш кылып атасыз урматтууган, өтө сонун иш. Анан өз учурунда не кылып саатты карап туруп, жарым саатта болду, токтотуп коюп мешитке барып, намазын окуп келип, кайра иштейт турсаңыз, ошол берекелүү болот. Эми шайтан мына ушундай. Намазга жөнөгөндө крупный клиент чыгып калат. Намаз убагы болоюн дегенде баягы сонун тааныш чыгып калат. Постоянно иштешип жүргөн. Сенен башка эч кимди айтпайм, ооба деп анан ошону менен болуп туруп эле намаздарыңыз каза болуп кете турган болсо, анда коркунучтуу болот. Ошондон урматтуу менин мусулман бир туугандарым, ар бир жумушубузду өзүбүз иреттеп ала турган болсок болот. Кудайга шүгүр, азыр бардыгы не кылат, түшүнүп калган. Болбосо ошол эле тачкиңизге бир жай намазды коюп коюңуз. Чынында эле мечитке барып алысыраак болсо, дордо дагы эми чоң да бир жагдан экинчи жагга жетип барыш кыйын болсо, ошол жерге коюп коюңуз. Бир бурчуга жайып алып туруп эле окуп ала турган болсоңуз, эч ким каршы чыкпайт, балким бардыгы суктанат. Сизди көргөн адамда да канчасы окуш керек экен, окуй эле экенмин деп чынында эле жай намазыңызды сурап дагы окуп алган адамдар болот. Ошондон кеңеш берет элем, убагыдан кечиктирбей окуңуз. Ассаламу алейкум устаз, кошунанын короосуна жалбырак түшөт, алар жаман көрөт, кандай болот? Чынында эле урматтуу тууган, айылдарда мына ушундай да, шагың бутактары ошол жака өтүп калган, эгизден өзү ошол короосунан алысыраак экиш керек да. Ошол жака түшпөй турган, ага зыян бербей турган. Азыр мына мисалы шаарда сенин жамгырдын суусу дагы ал жака түшпөй өзүң жака түшүрөсүң. Кудум эле мына ошондой кылып ал жака түшкөндөн бутактарын кесип салсаңыз жакшыраак болот. Чынында эле жек көрө турган болсо. Жаман жек көрбөшлүк, жаман көрбөшлүктүн бир эле жолу ошондой бак болуп, аны кыркканга көз кыйбай турган болсо, ошол жака түшкөн мөмөсүнө силер жей бергиле десеңиз, анан кийин күз келип туруп жалбырагы түшкөндө да эми ошону жийип кое бергиле десеңиз, алар жей берет. Кыскасы, кошуналы менен ынтымакта, тынчтыкта, биримдикте жашаш керек. Анткени кошуна бул урматтуу тууган акысы өтө көп. Жабырайыл периште пайгамбарыбызга кайра насаат кылат. Кошунаңа жакшы мамиле кыл, кошунаңа жакшы мамиле кыл, кошунаңа жакшы. Ушунчалык көп неме кылган, насаат кылгандан пайгамбарыбыз ойлоп калган, кошуна дагы мен өлгөндө мага мураскор болот окшойт деп ойлоп калган урматтуу тууган. Мына ушунчалык деңгээлде ага жакшылык кылышыңыз керек. Ассаламу алейкум ажы, Куран бар үйдө жатып болбойбу? Болот, неге болбойт онда? Бардыгынын үйдө Куран бар де, муъмин мусулмандын ар бир үйүндө Куран бар да. Куранды каяка чыгасыз? Анан болбойт деп турсаңыз, менин мисалы бир эле бөлмөм болсо, Куранды каяка эшикке чыгарып коюмбу жатарда? Боло берет. Албетте урматтуу тууган, сиз бутуңуз жака коюп алып жатышлыгыңыз адепсиздик. Башыңызды каяк жака коесуз, Куранды ошол жака коюп алыңыз урматтуу тууган. Кыбла тарапка кое турган болсоңуз, мына ушундай. Бизде алхамдулилlah кыбланы урматтайбыз, кыбла тарапка путубузду сунуп отурбайбыз, кыбла тарапка путубузду сунуп жатпайбыз. Ошондон кыбла тарапка Куранды коюп кое турган болсоңуз, бул адепке ылайыктуу, таазим, албетте Куранды сыйлап урматтагандык болот. Анткени бул биздин ыйык болгон Аллах Тааланын сөзү, Куран китеби. Менин түшүмдө ушундай болгон, талада көп адам бар эле, анын ичинде мен дагы бар элем. Адамдар кыямат болду, кыямат башталды деп кыйкырышты. Бул эмнени билдирет? Жооп бергениңизге рахмат. Албетте урматтуу тууган, кыяматтын болушлугу акыйкат. Сен көзүңдү ач, эртерээк ойгон, дагы тереңирээк ойлон. Тобо кыл, кыямат башталат, аз калды. Пайгамбарыбыз айткан урматтаган. Ошондон калгандарга айтып туруп, бардыгыбыз тобо кылышыбыз керек, кечирим сурашыбыз керек. Аз гана убакыт калды. Пайгамбарыбыз айткан, мен келдим, кыямат мындай деген.
Kebir alimler de yok mınday degen. Mınday degende Peygamberimiz bul bolsa kıyamet uşunçalık jakın degen. Kebir ayet yok mınday degen aralığı mına uşunçalık ele degen hurmatly tugan. Peygamberimiz korkut ile şamal bolsa kıyamet başlalıp ketpedi dep, kun bürkölüp kalsa kıyamet başlalıp ketip Peygamberimiz korkut ile çınında ele biz ötte gafilette kaldık. Mına ошонтан bol kıyametin boluşluğu hakikat hurmatly tugan. Allah subhanahu wa taala anın azaptуу күндөрүдөн özü saktasın. Assalamu aleykum, kandaysız, işinizge iyilik. Soram men tüşümde peygamberimizni gördüm. Musa peygamberdi. Oşuğa bir söz aytıp koyun dedi. Maşallah, Allah berekesini versin. Men Xudaga şükür jappa jakşınamın. Elhamdülillah, Peygamberimiz Musa Peygamberimizi körgөн bolsoňuz, emi oşonun sünnetini bekem karmaňız. Ötkende bir ajot, men Peygamberimizi tüşümde körgönmün dep sigaret işlep jüröt, tameki tartıp jüröt, kepke kiyip içip jüröt. Körseň ele ne ol? Sen körseň ele boldu beyişke kirdiň degen putovka emes hurmatly tugan. O siz tüşüňizde körüş oyakta tusun, Abu Cahil Peygamberimiz janynda olturgan, aldyda jürgen hurmatly tugan. A bирок ошол aldyda jürüş menen janynda oturuş menen beyişke kirgen jokko, tozokko düştü. Oşonta maşallah Allah hasonta sizge jakşılık beripdir. Peygamberimizni körgөн bolsoňuz hakykatda körüpsüz. Emi oşonun sünnetini bekem karmap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jolunda jürüştü. Allah taala bardığıza nasip kılgan bolsun. Menin balamdın attары Manas, Ruslan, emne dep çeçmelenet kitepte barbo жооп berip koyuňuz. Rahmat. Owa Manas bul özüňizden Manas Batırdyň atyga koyulgan, Ruslan degen bul orus tilinden alıngan hurmatly tugan. Eger özüge jakkan bolsa almaştırбай koysaňız da böleret. Eger Ruslan maňa çotto jakpay atat dese, makul dep başga atty koyup koysaňız dagı böleret. Hiç kanday karşılığı jok. Assalamu aleykum ustaz. Maga ne det? Jitçi nerse jakpay, jitçi nerse we jakpayt. Kebireler saga ısıtma kılıp koyuptur. Kaytatma iç deşip atat, belgileri kanday bolot, dualar ne det? Dualangandın. Assalamu aleykum ustaz. Maga jitçi nerse jakpayt. Hiç nerse jakpay atat. Hiç nerse jakpay jatkan bolsa, siz ne kılasınız? Kebireler saga ısıtma kılıp koyuptur deydi. Isıtma bolgan bolsa anda siz birödü süýüşüňiz kerek ede, birödü jakşı görüşüňiz kerek ede, biröge ısınyp ele bar ele, oşoga azırga tilmen etkende ne kılıp pakta koyup ele oşonday kılgan boluşuňuz kerek ede. Sizge hiç nerse jakpay atkan bolsaňız anda sizdin jüregiňiz karardy. Menin oýumça mına şunday, oşondan Allah taala Kur'an-ı Kerimde aytkan, ala bi zikrillahi tatmainnal qulub. Ey Allah'ını estirde jürekke tınçlık gelet degen hurmatly. Demek jüregiňizde tınçlyk jok. Bir söz aytsa jetpeyt, iki söz aytsa aşykçalyk kılat, bir jarym söz tappay janyňyzdagy kıynalyp atkan üçin hurmatly. Oşondan siz körök zikir kılın. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah, astagfirullah dep köp aytyňyz. Hudaý berse bardygy jagymdy bolup kalat. Namazyňyzdy da okuňuz. Muna oşente hurmatly tugandar, karaňyzçy, wagt degen wagt. Wagtty sen kespeseň, wagt seni keset degeni dal muna oşul. Muna oşondan Hasan Basri rahmatullah alaytat, gün ötüp atat deý berbe, künge koşulup sen özüň ötüp atasyň deyt. Çynynda da künge koşulup ötüp atkan uçurubuz hurmatly tugandar. Noşenti bugün biz Nasihat arasında 99 ýyşlygynda bolduk. Kayradan keyinki jumada uşul wagtda saat 5-den 6-ga çeyin tüz efirde bolabız. Oşoga çeyin jolukanga çeyin Allah taala bardygydy sak-salamata kılıp aytylgan sözlerge amal kılşa toluk jardam bersin. Wa ahire dawan elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi jalpy musulmandarybız özgöçe baylarybız zeketlerini berip, diýkançylarybız uşullaryny berip, ya Allah'ım kedeylerimiz dagy ya Allah oşolardyň şarafaty menen gorsaktary toýup jep özüňe ibadat kılışdy nasip kıl. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.